6 мартта Бишкек гуманитардык университетинин концерттик залында Назик би тобунда бийлеген 6 жаштан 10 жашка чейинки кыздардын апаларынын арасында «Менин апам эң сулуу» аталышындагы сулуулар сынагы болуп өттү. Жалпы 15 катышуучу болсо, айрымдары 60 жаштан ашкандар. Мен жыл сайын ушул Мисс Дэнс Назик деп өткөрүп жүрөм. Быйыл башкачараак өткөрсөмбү деп жаңылык издендим. Бул биздин жаңылык кичинекей кыздарыбыздын энелеринен турат. Конкурсанткаларыбыз ушу энелер. Ар бир эне түйшүкчүл келет го. Анан ошо түйшүк тартышпасын, түйшүктөрүн биртке болсо да унутушсун, сулуу болушсун, бүгүн жылуу болушсун деген максатта өткөрүп жатам. Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Замир Эралиев, белгилүү ырчылар Максат Бегалиев, Гүлжигит Калыков, Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева, ошол эле конгресстин мүчөсү Светлана Загинаева жана журналист Бакай Шүкүровдор сынакка катышкандардын өнөрүн электен өткөрүштү. Сынак 3 бөлүктөн турду. Биринчисинде катышуучулар өздөрүн тааныштырышып, андан кийин кыздары менен бирге кече көнөктөрүн кийип сахнага чыгышты. Сынактын экинчи бөлүгү болсо кол өнөрчүлүк деп аталды. Анда апалар кыздарына сайма саюу, сүрөт тартуу, шырдак шыруу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөтүшүп, үйдөн жасап келген буюмдарын, калыстардын сынына коюшту. Ал эми сынактын 3-чү бөлүгүндө кыздар 2 бөлүккө бөлүнүп Индия жана испан бийин бийлешсе, апалар Назик Исраилованын жетекчилиги астында Кара Жорго бийин бийлешти.
Сынакка катышкандардын арасында 60-тын кырын ашкан 2 апа болду. Алардын бири Уулканы Тайлакова. Келини Айгүнүнө жетип калгандыктан 6 жаштагы небереси менен катышкан. Бу жерде 2 неберем бийлейт Назик тоонда. Назикке рахмат. Жаш келиндер менен тең болуп көңүлүбүз ачык болду. Аябай жакшы уюштуруптур. Где-то бир 10-15 күн даярдандык. Көп деле эмес. 10-15 күн даярдандык. Анан бул келиндерге да рахмат. Ушу балдарын ушунчалык аракет кылып, ушу өркүндөп, өссүн деп, балдарына жол көрсөтүп, ушинтип аткандарына мен аябай ыраазы болдум жаш келиндерге. Илгери биздин заманда мындай жок болчу. Биз коммунисттик партиянын заманында чоңойгонбуз. 8 жаштагы Миела да апасы менен сынакка катышып жаткандардын бири. Белгилүү коомдук ишмер маркум Мелис Эшемкановдун кызы. Ал эми Уулкан Тайлакова анын таянеси болот. Бул мамасы менен катышты. Мамасы кичине сыркоолоп калды эле, ошого карабай ап келип катышып атат мамасына. Анан Кудайга тобо, азыр 4-класста окуп атат. Мелис өлгөндө 4 жашта болчу. Анан 5 жашында мектепке барды. Мындан улуу байкеси 1-класска, Мелис өлгөндө 1-класста болчу. Азыр ал 5-класста. Райла Жамилова да 60-тын кырын ашканына карабай сынакка катышып жаткандардын бири. Айкөкүлдүн ата-энеси Орусияда болгондуктан небересинин көңүлүн кыя алган эмес. Мен бул конкурска неберемди алып келдим. Бул би кружогуна катышып жүрөт. Ушу Назик битонуна 2 жыл болуп баратат. Ошо анын ушу мамасы, папасы Москвада. Анан ээрчитип ушунун көңүлүн оорутпайын, ушунун кичине келечегин ойлой эле ээрчитип жүрөм. Ошондой эле сынакка катышып жаткандардын арасында мугалим, дарыгер, сатуучу, бухгалтер, айтор, ар кыл кесиптин ээлери да болду. Алардын бири Жумагүл Осмонова. Ал 6-төрөтүүндө дарыгер болуп иштейт. Биз көзүн Назик жетекчиси айтканда баарыбыз тең эле бирдикте макул болдук, потому что баарыбызга өтө кызыктуу болду бул нерсе деле. Баягы жаштык тестеш үчүн биз эле макул болуп, анан 1 айга деле жеткен жокпуз. Күнүгө эмес, жумасына 1-2 жолдон келип, кечине даярданып аттык, анан даяр болуп биз баарыбыз макулдук берип чыкканга макул болдук. Кызым Бегимай 5 жыл болду меге катышканына. Андан да улуу кызым бар, 14 жашта, ал катышканына 7-8 жыл болду. Ушул күндү чыдамсыздык менен аябай күттүк. Баардык ата-энелер даярданып, кечинде репетицияга барып, кыздарыбыз менен чогуу ошо. Атыркүл Исмаилова бухгалтер болуп иштейт. Кызы сезим менен сулуулар сынагына катышып жаткандардын бири. Алгачкы жолу сахнага чыгып жаткандыктан алгач сүрдөгөнүн айтат. Сахнайм сахнада. Биз мурун артисттердин өздөрүнүн выступлениясын сахнадан көрсөк, биз чыгып атканда биринчи любой иши кичине эме болот. Анан биринчи чыгып алгандан кийин кичине өнө түшкөндөй болдук. Сүрү болот баары-бир. Биз эми баягы профессия андай эмес да, мен өзүм бухгалтер болуп иштейм. Кызым Абдыбекова Дилназ бул танцыга келгенине 7 жыл болду. Ошо чачы өсүп буту баскандан бери ошо Назик эжекесинин колуна тапшырганбыз. Кудай буйрса жакшы, көп ийгиликтерге жетишип атат. Назикке ушул учурдан пайдаланып чоң терең ыраазычылык айта кетсем болот. Назикке таазим. 30 жаштагы Клара Жумаева сатуучу болуп иштейт. Убакыттын тардыгына карабай сынакка катышууну чечкен. Сынакта жеңүүчү болуу үчүн катуу даярдыктарды көрүшкөн. Ар бир конкурска катышканда сөзсүз жеңем деп катышпаса бул уже конкурс болбой калат да. Даярдыктар күч эми. Ошо Назик айтканда эми каршы болгон жокпуз. Кызым көп жылдан бери келип, ошо Назиктин эмгеги зор. Анан кызымдын эмгеги үчүн чыгып отказ кылганга духубуз жеткен жок даже. Ушундай бир чоң проекттини жазып өзүнө чыгарды, иш жүзүнө ашырдык чогуу баарыбыз. Баарыбыз ушу кыздарыбыз, ата-энелерибиз болуп, бир туугандай болуп, күнүгө репетицияга келип, баарыбыз бир туугандай болуп, жетекчибиз Назик эмнени айтса, ошону кылганга аракет кылып жазап, бүгүн ушундай жакшы күн болуп атат биз үчүн. Ошондой эле ырчылар Бек Исраилов, Сезбек Искеналиев, Султан Садаралиевтер сынакка келген көрөрмандарга ыр белек сунушуп, сахнаны шаңга бөлүштү.
Ошентип сынактын чечүүчү учуру да келип жетти. Калыстар тобунун көпкө созулган кеңешмесинен кийин катышуучулар сахнага чакыртылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Жыйынтыгында Атуркул Исмайлова жана кызы Сезим Максутова Мисс Грация наамына ээ болсо, Жылдыз Бабугулова жана кызы Дилназ Абдыбекова Мисс Жылмайы наамына ээ болушту. Алиме Клара Жумаева жана кызы Айзат Рахатбекова элдин колдоосуна ээ болгон мисс аталса, Гүлмира Байзакова жана кызы Мирайда Муканова вице-мисс аталды. 60-тын кырын ашкан апа Уулкан Тайлакова небереси экөө мисс Назик деп табылышты. Жеңүүчү деле деп эсептебейм мен өзүмдү. Бул жерде менин улуулугума карап, анан кийин баламдын кичинекейлигине карап, ушундай ыйгарып коюшту окшойт деп ойлойм да. Анан бул менин тең, мени менен тең келиндер, жаш келиндер, алардын жаштыгына карап, анан ыйгарып коюшту го деп ойлойм да өзүмчү. Анан мен ашып кеткенде эле бийлеген жокмун. Бирок ыраазымын. Назике рахмат, ушинтип ушундай чоң-чоң мероприятияларды өткөрүп атканына жаман ыраазымын. Өзүн өнө берсин, өсө берсин, дайыма бар болсун, алдыга жыла берсин иши. 8 март айымдардын эл аралык күнүн утурлай өткөрүлгөн бул сынак өз максатына жетти көрүнөт. Себеби апалар аз да болсо түшүктүү күндөрдү унутуп, бир чер жазып алышты.